Кандайсың? Жакшы. Бактияр байке, келиңиз чет өлкөдөгү туугандарыңызга кантип үй алып берем деп сурап аттыңыз эле, ошону сүйлөшөлү. Ооба Роза, ушундай болуп атат да, алар тиякта турат, эчтеке ала албайт да. Мен биякта аларга жардам берейин деп келгем. Бирок түшүнбөй атам да, кайсыл документтерди караш керек, кайсыны карабаш керек. Ошо мен угуп аткам да, көп документтерди биринчиден текшериш керек да. Ошол үчүн келдим да бияка. Бардык нерсе мыйзамдуу болуш үчүн абдан камсызданам. Ал үчүн катуу кайгырбай эле коюңуз. Бар жок нерсени этап менен башташ керек. Биринчиден, юридикалык таза батирди кантип алыш керек, кайсыл жерден текшериш керек, эмне документацияларына караш керек, ошол боюнча биринчи сүйлөшөлү. Ошону мен өзүм кантип биле алам? Тияка барып, эмнени текшериш керек, эмнени караш керек түшүнбөй атам да. Ошо мен өзүм тияка барсам эчтеке кыла албайм да. Бактияр байке, бул нерсени тиешелүү адистерге кайрылыш керек. Юристтерге, кыймылсыз мүлк менен иштегендерге. ОСК компаниясы ушул тармакта иштейт. Биз документацияларды биринчиден сатып ала электен мурун госрегистрден толук кандуу кагаздарын алып туруп, бүгүнкү күндө ал жерде банкта залогдо эмеспи, же болбосо канча жолу ал батир сатылган эмес, канча убакта сатылган, ошол жактагы укуктук документациясын толук кандуу текшеребиз. Мисалы, бул госрегистрден алынган выписка. Госрегистрден выписканы алгандан кийин ал жерде менчик кимге бүгүнкү күндө катталган, ал жерде банкта залогдо барбы, жокпу, же башка бирөө арест койгонбу, койгон эмеспи, буну көрсөңүз болот. Биз ушул документацияларды алып, текшерип, карап, анан айтып беребиз. Бул батирди сатып алса болобу же болбойбу? Эми түшүндүм. Бирок алар тиякта турса, бияка келе албаса, кантип текшерет? Мен кандай жардам бере алам? Бул жерде кыйынчылык өзү жок, Бактияр байке. Ишеним катты Кыргызстанга жөнөтүлөктөн мурун ушул нерсени билип алыңыздар. Эгерде сиздер Америка Кошмо Штатына жөнөтүп жатсаңыздар, анда апостиль жасаш керек. А эгерде сиздер Россиядан жөнөтүп жаткан болсоңуздар, анда апостиль кылгандын кереги жок. Апостиль деген эмне? Апостиль бул документтин аныктыгын чет өлкөдө колдонуу үчүн тастыктаган атайын мөөр. Эгер сиз Кыргызстандагы кыймылсыз мүлккө чет өлкөдө туруп келишим түзүп жатсаңыз, анда нотариалдык ишеним катты же макулдуулукту апостиль жасап менен тастыктоо тийиш. Ошондо документ Кыргызстанда мыйзамдуу деп танылат. А ишеним катты болсо, сиздер өзүңүзгө ишенген адамыңызга жөнөшүңүздөр керек. Бул силердин ата-энеңер же болбосо бир туугандарыңыздар болушу мүмкүн. Ошондой болот турбайбы? Алар алыста болсо, мага ишендүү кагаз берсе, биякта өзүм бүт баарын жасасам болот турбайбы? Бүт баары мыйзамдуу болот турбайбы? Ооба, туура, сиз туура түшүнүпсүз. Сиз ошол ишеним кат менен курулуш компанияларга барып, сиз ошол келишимдерге кол коюп, төлөмдөрдү сиз төлөй аласыз. Эң негизгиси ишеним кат туура жазылган болуш керек. Ишеним катты жөнөтүлөктөн мурун силер ушул шарттарды аткарышыңыздар керек. Бул биринчиси нотариус тарабынан ал тастыкталышы керек. Экинчиси бул кыргыз же орус тилине которулушу керек. Үчүнчүсү болсо, эгерде кыргыз же орус тилине которулбосо, анда мен силерге төмөнкүдө айтып бергендей, апостиль менен тастыкталышы керек. Чет өлкөдөн акча которуулар. Биринчиден сиздер төлөмдү курулуш компания менен келишимди сүйлөшүп алышыңыздар керек. Сиздер доллар менен төлөйсүздөрбү же сом менен төлөйсүздөрбү? Чет өлкөдөн акчалар которуу убагында көп проблемалар болушу мүмкүн. Ошон үчүн аны эртерээк алдын ала сүйлөшүп алыңыздар. Курулуш компаниялар сиздерге өзүңүздөргө счет ачып бериши мүмкүн. Сиздер Америкада же башка мамлекетте туруп, курулуш компаниянын сразу эле счетуна которсоңуздар болот. Же болбосо бир тууганыңыздарга акча которуп, алар ошол акчаны алмаштырып, барып курулуш компаниянын кассасына төлөшөт. Келишимди каттоо. Сиз бүгүнкү күндө ишенген адам, ишеним кат жөнөткөн адам бүгүнкү күндө госрегистрге барып, сиз алган батирди, кыймылсыз мүлктү госрегистрден катташы керек. Өзүңүздөр билгендей, келишимди каттабаган ситуациялар көп болуп жатат. Эгерде келишимди каттабай койсоңуздар, бүгүнкү күндө 2 же 3 жолу сиздин батириңиз сатылып кетиши мүмкүн. Адамдарды алдаган аферист компаниялар абдан көп экен. Салыктар боюнча дагы айтып кетсем, эгерде сиздер 82 квадрат метринге чейин батир алсаңыздар, анда сиздер эч кандай салык төлөбөйсүздөр. Бир гана кыймылсыз мүлк салыгын төлөйсүздөр.
ал жылына 1,5–2 миң сомду түзөт. Бирок сиздер курулуш компаниялардан үй сатып алып, бирок үй эксплуатацияга бериле электен мурун кайра сата турган болсоңуздар, ал жерде подоходный налог деген бүгүнкү күндө бизде бар. Ал 10% түзөт. Бүгүнкү күндө биздин жарандар ойлошот 1 жылдан кийин эч кандай налог төлөнбөйт деп. Эгерде үйүңүздөр госрегистрде катталып, сатып алуу келишими катталган үй болсо, ооба, 1 жылдан кийин сиз ал жерде налог төлөбөйсүздөр. Бирок эгерде сиздер курулуш компаниядан алып, үй эксплуатацияга бериле электен мурун баасын кымбаттатып сата турган болсоңуздар, анда анын ортосундагы чыккан баага силер 10% салык төлөйсүздөр. Келиңиздер эми толук кайсыл бүгүнкү күндө үй сатып алуу үчүн документтер керек, ошол боюнча айтып кетели. Негизги 3 документ керек. Булар паспорт, экинчиси болсо бул ишеним кат, үчүнчүсү болсо бул сиздердин жубайыңыздын макулдуулугу. Бүгүнкү күндө ушинтип сатып алгандар барбы дей турган болсоңуздар, ушундай биздин кардарларыбыз бар. Рысбек байке бүгүнкү күндө Америка Кошмо Штатында тракист болуп иштейт. Ар жылы бирден батир алганга аракет кылып жатат. Рассрочкага алып жатабыз. Биринчи взнос топтолгондон кийин курулуш компанияга берип алып жатабыз. Азыркы күндө анын апасы Кыргызстанда, Бишкек шаарында жашайт, өзү болсо Америка Кошмо Штатында иштейт. Биринчи документация кылып атканда ушул процедуралардын баардыгын бирге өткөнбүз. Ошол документациялардын бизге сүрөттөрүн жөнөткөн. Ошол байке 1 жыл мурун биринчи квартирасын алып атканда $850 алган болчук. Экинчи квартирасын эле куудум ушул доверенность менен эле барып алып жатканда, экинчи квартирасын $950 алды. Эмнеге бул нерселерди айтып берип атабыз? Азыркы күндө Рысбек байкенин батири $1300 бир чарчы метри туруп жатат. Эгерде сиздер башка мамлекетте жүрүп, Кыргызстанга акча топтоп алып, анан барып алам деп кыйналып жүргөн болсоңуздар, ушул видеодон кийин ойлойм, сиздер бизге ишенип, ушул нерселерди кылып, ошол жакта иштеп жүрүп, бул жактан Кыргызстанда үйлүү болсоңуздар болот экенини көрсөтүп бердик. Эгер сиздер үй алууну кааласаңыздар, анда бизге кайрылсаңыздар болот. Биз сиздердин колуңуздар, бутуңуздар, көзүңүздөр болуп бергенге даярбыз. Сиздин ордуңуздарга барып, курулуш компанияларды тандап, документациясын текшерип, жана сиздин бир туугандарыңыздарды ушул процедурадан өткөргөнгө жардам бере алабыз. Биз ошол келишимдердин баардыгын юридикалык жактан текшерип, ошол сиз келишимде эмне деп жазылып жатат, ошолдун кайсыл жерине кол коюш керек, койбош керек, ошол курулуш компаниядан алса болобу, албаса болбойбу, ошону биз баарын текшерип сизге айтып беребиз. Эгерде сизге жакса, сиз ошол жерден аласыз. Ошол ишеним кат менен сиз туугандарыңызга алып берсеңиз болот. Ошол баардык этапты биздин юристтер менен өтөсүз. Роза, сага чоң килейген рахмат. Бүт баарын түшүндүм да, эмне кылыш керегимди. Сага конкретный чоң килейген рахмат. Эч нерсе эмес, Бактияр байке. Эгер дагы суроолоруңуз бар болсо, суроолоруңузга жооп бергенге даярмын. Бардык катталуучуларга айтып кетерим, сатып алуу келишимине жөн эле кол коюп койбостон, кол коердон мурун сатып алуу келишимини бир жолу окуп чыгыңыздар. Окуп чыга элек болсоңуздар, кол койбоңуздар. Же болбосо юристтерге кайрылгандан тартынбаңыздар. Кол койгондон кийин юристтер сиздерге жардам бере албайт. Бул видеонун шилтемесин чет өлкөдөгү жүргөн биздин туугандарга жөнөтүңүздөр. Урматтуу достор, силерге биздин видеобуз жакса, лайкты баскыла, бул каналга катталгыла, бизге поддержка бергиле. Силерге чоң рахмат. Көрүшкөнчө.